Терексай айылынын Кызыл Токой участкасындагы китепкана 1968-жылы курулган имарат болчу. Жамгыр жааган күндөр шыптан суу өтүп, дегенкиси пайдалануу мөөнөтү эч ак эле жараксыз абалга кептелген. Быйыл жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнүп, жаңы имарат куруу пландалууда. 1967 жылы курулган здание. Ушул айыл өкмөтүбүздүн демилгеси менен айыл өкмөт бюджет тарабынан бизге жаңы здание түшкөнү турат. Ушул демөөрчүлөрдүн баарына ыраазычылык билдиребиз. Эми мындан бияка жаңы зданиялар курулуп, жаңы иштер болсо дагы жолугушабыз. Аймактык реформанын алкагында бир топ жаңылануулар болууда. Ирилештирүүнүн эң башкысы жергиликтүү бюджеттин каражатын үнөмдөп пайдалануу менен бирге жаңы шарттарды жаратууга мүмкүнчүлүк түздү. Китепканабыз курулуп атат, курулуу алдында турат, бузулуу алдында турат. Ошол биздин өкмөтүбүз Абызбекович жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү бюджеттин эсебинен курулуп атат. Кече келип ошол бардыгы өздөрүнүн жанагылардын проекттерин көрсөтүп, куруучулар келишип кетишкен. Терексай айыл аймагындагы аймактык оорукананы курууга, бала бакча жана башка социалдык объекттерди курууга каражат бөлүнгөн. Азыркы учурда 45 миллион сомдук жумуш башталуу алдында турат. Мектептер, садиктер, бала бакчалар, баягы өрт өчүрүүчү жаңы курулушусуна бүтүп алдында турат. Бир айдын ичинде Кудай буйрса тапшырабыз. Көптөгөн алгылыктуу иштер болуп атат. Жергиликтүү кеңештин чечими менен өкмөт аткарып атат бүгүнкү күндө. Бардыгы эле Терексай айыл өкмөтүндөгү бала бакча, мектеп, балдар ойночу аянтчылардын баарына быйылкы жылдын эсебинен 45 миллиондон ашыгыраак акча курулушка деп эме болгон. Өзү негизи 64 миллион сом деп курулушка деп чечилген бюджетте. Анын бир 45 миллионго жакыны бүгүнкү күндө бөлүнүп, алды иши болуп жатат. 2025 жылы жалпы 64 миллион сомдук курулуш иштери жүрөт. Анын ичинде өзгөчө кырдаалдан өрттөн сактоочу жайдын курулушу да бар. Айылдын инфратүзүмүн жакшыртуу башкы максат. Андыктан жергиликтүү кеңештин депутаттары эл менен жолугуп кеңешип, муктаждык болгон көйгөйлөр четинен чечилүүдө. Терексай айылынын жылдык бюджети 153 миллион сомго бекитилген. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Чаткал районунан.